Бүгін Ош шаарында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жаштарынын ортосунда улуттар аралык ынтымакты, толеранттуулукту, тынчтыкты илгерилетүү боюнча тегерек стол болуп өттү. Анда чыр чатактарга жол бербөө, улуттар аралык ынтымакты сактоого, радикалдык экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүү идеялары талкууланды. Ага Маданият министрлигинин өкүлдөрү улуттар аралык маселелер боюнча Ош шаары, Ош облусунун Араван, Кара Суу, Өзгөн жана Нукат районундагы коомдук кабылдамалары, жаштар жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле эксперттер катышты. Катышуучулар эң негизгиси чек аралардагы тынчтыкты орнотуу зарылдыгын белгилешти. Тегерек столдун жыйынтыгында айтылган идеялар эске алынып, ынтымакты жана тынчтыкты сактоо боюнча ыкмалары аныкталды. Мындай тегерек стол буга чейин Ташкентте, Душанбе жана Бишкек шаарларында болуп өткөн. Бүгүн биз жаштардын жаңы идеялары менен улуттар аралык ынтымакты чыңдоо тууралуу тегерек стол өткөрүп жатабыз. Биз Ош шаарында атайын борбор ачып, Орто Азиядагы терроризмге, экстремизмге жана чек аралык чыр-чатактарды алдын алуу максатында мындай иш-чараларды өткөрүп келебиз. Бул долбоор азыркы учурда 3 мамлекетте ишке ашууда. Алдыда дагы мындай иш-чаралар өткөрүлөт.